Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum urmatlı musulmanlar. Kurban ayt жақындап келе жатат. Ошого байланыштуу бир аз маселе кылсак. Исламдын кээ бир амалдары күнүгө кайталанат. Мисал үчүн намаз, бир жылда бир ай орозо, аны көп адамдар тажрыйба кылып кайра амал кылгандыктан алардын маселелери көбүнчө унутулбайт. Ал эми кээ бир амалдар бар, айда жылда бир жолу болгондуктан алардын маселеси унутулуп калат. Мисалга курбан айт намазы жана ошол орозо айт намазы жана ошондой эле нике, жаназа булар дагы өтө сейрек кездешкендиктен алымдар гана аларды кайра жаттап бекемдеп алган. Ал эми карапайым адамдар көбүнчө аларды унутуп калат деген маселе. Ошондуктан курбан айтка байланыштуу бир аз маселе кылсак. Курбан айтта айямы ташрих деп ташрик күндөрү болот. Бул арапа күнү, курбан айт күнү, андан эртеси, анын эртеси ошентип курбан айт күнүнөн кийин 3 күнгө чейин созулат. Ошондо биз парз намаздардан кийин ташрик такбирин айтабыз. Бул арапа күнү, мына 2020 жылдын эсеби менен 30 июль күнү багымдат намаздан кийин, парз намазды окугандан кийин ассаламу алейкум рахматулла, ассаламу алейкум рахматулла деп салам бергенден кийин дароо зикир кылбастан, дуа кылбастан, эчтеке кылбастан сол жака салам берип бүткөндөн кийин Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар ва лиллахил хамд деп ташрик такбирин айтабыз. Ушул арапа күнү багымдаттан башталат. Арапа күнү кечке чейин 5 вакыт намазды окулат, 5 болду. Анан айт күнү 5 вакыт намаздан кийин, парз намаздан кийин ошонтип окуйбуз. 10 такбир болду. Анын эртеси 1 август күнү 5 намазда тең такбир айтабыз, 15 болду. 2 август күнү 5 намазга чейин такбир айтабыз, 20 болду. 3 август күнү асыр намаздан кийин айтып туруп токтотобуз. 3 намазга. 3 август күнү 3 намазга багымдат 5 асырга айтылгандан кийин мына ушул жалпы 23 намазда такбир ташрикти айтабыз дагы. Ошону менен айт күн бүтөт. Айт күн 3 күнгө созулат деген мына ушул курбан айтта болот. Курбан айтта курбандыкты качан союлат? Намаз окулуп бүткөндөн кийин, айт намазы окулуп бүткөндөн кийин курбандыкка мал союла баштайт. Ошол 3 күнү быйылкы эсеп менен 3 августтун асыр намазынын убактысы киргенге чейин курбандык союлуш керек. Эң жакшысы 1 күн айт күнү сойгон, колу тийбей калса, жетишпей калса, андан кийинки күнү сойсо болот, 2 августта сойсо болот, 3 августта асыр намазга чейин союп бүтүү керек. Курбандыкка жараган мал жандыктар төө, уйдун түрү топоз дагы кире берет, уй өзү дагы кирет, бука, эркек ургачы бардык айырмасы жок. Ошондой эле кой, эчки. Мына ушул жандыктардан эмне кылабыз? Курбандык соебуз. Анан кой 1 жаш болуш керек, эчки дагы 1 жаш болуш керек. Семиз, буттары, туяктары, кулактары, тиштери, куйругу баары бүтүн, таза, мындай көзгө жагымдуу, сүйкүмдүү жана жакшы болуш керек, семиз болуш керек, жакшы болуш керек. Алла үчүн бергенден кийин жакшы малды курбандык союу абзел. Курбан деген сөз бул жакындоо, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн, Аллахка жакындоо үчүн. Аны 3төн 1 бөлүгүнө өзүбүз алып калсак болот, 3төн 1 бөлүгүнө туугандарга берсек болот, 3төн 1 бөлүгүнө кедей, жетим, жесир, айылдагы кыйналган адамдарга узатып коюсок жакшы болот. Курбан айт күнү эртең менен эчтеке жебей турган маселе. Кээ бир адамдар орозо кармагандай түнү туруп, тамак жеп, оозду жаап, анан курбан айт намазга чейин андай эмес. Жөн эле багымдат намазга турбасыз, тамак жебей, суу ичпей, бул мындай сүннөт амал. Айрыкча ким курбандык сое турган болсо, мисалга мечитте союла же кошунаңыз соя же тууганыңыз соет, багымдат намаздан кийин 2-3 сааттан кийин күн чыгып, ошол курбандыктын малы союлганга чейин эчтеке жебей турса сүннөт болот. Жана ошол курбандыкка мал союлгандан кийин анын бооруну, жүрөгүнө же бир бөйрөгүнө дароо куура калып, ошодон ооз ачып, ооз тийип, ошол менен ошол эчтеке жебей турган сүннөт бүтөт. Бирок ал зарыл эмес, парз эмес, важип эмес. Сөзсүз ар бир мусулман киши курбан айт күнү
эртең менен эчтеке жебесин деген маселе жок. Жей берсеңиз да болот, жей берсеңиз деле болот. Бирок ошол курбандык сойгонго сиздин алдыңызда 2 сааттан кийин программа бар. Ошондой адамдар гана ошентсе жакшыраак болот маселе. Анан дагы бир маселе. Бул маселени айтсам, кээ бир адамдар мага каршы чыгат ачык эле. Сен элдердин курбанчылыгынан тыйып атасың, сооптордон кур калтырып атасың деп. Жок, мен эч кимди курбанчылыкты союудан, тыюудан баягы тыйбайм. Союудан жана чогултуу уюштуруудан тыйбайм. Бир гана бир тактык иретинде бир маселени айтып коем. 7 адам биригип туруп бир буканы союуга ниет кылышты. Маселе ушундай: ар бир берген адамдын акчасы бирдей болуш керек, жетөөнүкү тең бирдей болуш керек. Жана ошол чогулган акчага ошол 1 сом аз эмес, 1 сом кем эмес, ошол мал сатып алыныш керек. Бунун эң оңой жолу 7 адам кеңешип туруп биз курбандык соебуз деди. Бирөөсүн, экөөсүн, үчөөсүн өкүл кылды, барып силер базардан барып эмне кылгыла, малды тапкыла деди. Экөө үчөө барды. Мал саткан жерге барып туруп бир буканы көрдү. Канча? Ээси менен баалашты. Мисалы үчүн 70 000 сомго биз бааладык деди. Ошол жерден жанагылар видеого же фотого тартсын дагы. Урматтуу биздин шериктештер 7 адам. Мына бука көрүп турасыңар сүрөттөн, видеодон 70 000 сом мына ээси дагы өзүнүн оозу менен айтсын. Ушуну бааладык. Эми ошого акча чогултайлы деп биринчи малдын баасыны бычып сүйлөшүп алып туруп, анан бияктагыларга айтса, ар бирибиз 10 000 сомдон чогултат экенбиз деп туруп, чогултушат дагы барып сатып алышат. Же болбосо 63 000 сомго бааласа, мисалы үчүн 9 000 сомдон туура келет экен деп туруп, акчаны чогултуп барып сатып алышат. Анан жөн эле элдин баарына жарыя салып туруп 7 000 сомдон чогулткула, тиги 10 000 сомдон чогулткула, биз барып мал сатып алабыз, бизге шериктеш болгула деп баардыгына чогултуп алып туруп, анан кийин барса, мүмкүн ал базарда 70 000 сомдук буга жоктур. Күн кечигип атат, күн өтүп атат мисалы үчүн. Мүмкүн 60 000 сомдуктар калган, мүмкүн 80 000 сомдуктар бар. Кыскасы, мисалы үчүн 10 букага акча чогултуп алды. 10 000 сомдон чогултуп, ар бир буканы 70 000 сомдон сатып алыш керек. Акча чогулгандан кийин барып 70 000 сом сатып албай калсаң эмне болот? 75 000 болуп калды. Анан бияктагылар жанынан кошобу баргандар. Же жетпей калса эмне болот? Кыскасы ошондой маселе туулбаш. Ушу тактык иретинде даана ар кимдин курбанчылыгы толук болсун, кабыл болсун, эч ким наразы болбосун, шарият боюнча туура болсун. Ошон үчүн малдын баасына сүйлөшүп туруп, анан 7 адамга айтып туруп, бизден ар бирибизден 7800 сомдон чогултат экенбиз. Же болбосо 10 000 сомдон чогултат экенбиз деп чогултуп барып туруп алса, туура болот, жана баардыгы разы болот. Аллах разы болсун курбандык кылгандардан. Ошентип уюштуруучулар ушул нерсеге тактыкка көңүл буруп коюш керек. Анан курбан айттан кийин ошол эми быйыл курбан айт намазы окулбайт. Ошондуктан Дурул Мухтар деген китепте жазылышы боюнча кайсысында кандайдыр бир тоскоолдук себебинен, кандайдыр бир ушундай пандемияга окшогон же согуштун айынан айт намазы окулбай калса, курбандыкты бир аз кечиктирип, ошол пешин намаздан кийин же пешинге чейин ошондой айт намазын убактысынан дароо кийин эмес, кичине кечиктирип сойса дагы болот деген маселе бар. Ушул маселелерге көңүлүңүздү бурганга аракет кылдым. Аллах таала мага, сизге, баарыбызга ушул курбан майрамыбызды берекелүү кылсын. Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.